турасы 10-15 түзгөн үйдүн жалпы жайгашуусу проектиси деги эле мына ушул үйдүн фундаментинен тарта үстү жабылып, эшик терезеси коюлуп, жашоо абалына келгенге чейин канча акча, канча сумма каражат кеткендиги боюнча сиздерге толук так маалыматтарды бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Анткени бул маалымат сиз үчүн жана башкалар үчүн дагы пайдалуу болушу мүмкүн. Андыктан сиз видеону көрүп баштаардан мурда кагаз ручканы колуңузга алып, дал ушул долбоор сизге жагып калса, андан долбоордун графикасын жана ошондой эле чыгымдардын сметасын жазып алсаңыздар болот. Эмесе биз баштайбыз. Үйдүн узун турасы 10-15. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 2 кабаттуу бышыкычтан курулуп, сейсмопоезддери куюлган. Бул сыртында өзүңүздөр көрүп тургандай 5 терезе турат. Биринчи, экинчи кабат. Ал эми сырт жагында болсо мына ушундай прихожка дагы бар. Мен эмесе үйдүн ичине кирип, бөлмөлөрдүн жайгашуусу кандай, деги эле үйдүн ичиндеги шарттар кандай, ошол боюнча сиздерге маалымат берип өтөйүн. Брон эшик. Мен үй куруучуларга бир нерсени сөзсүз түрдө эскерте кетким келет. Негизи үйдү курарда сиздер сөзсүз түрдө мына ушундай бир эмес 2 эшик кылганга аракет кылсаңыздар жакшы. Анткени үйдөгү жылуулукту кармап турууга абдан ыңгайлуу. Сыртында бул жерде көрүп тургандай брон эшик, ал эми ичине мына ушундай жыгат же башка каражаттан эшиктерди койсоңуздар болот. Бул жерге дагы батарея коюлган. Бул жерде бут чечип, кийимдерди иле турган жер, прихожка, мындайча айтканда. Бут кийимдерди коюу үчүн атайын бул жердеги полкалар дагы даяр, мындай мыкты болуп жасалган да. Андыктан бул нерсени дагы өзүңүздөргө эсиңиздерге туюп койсоңуздар болот. Биринчи эшиктен кирдик, экинчи эшиктен дагы киребиз. Бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай үйдүн биринчи бөлмөсү же болбосо холл. Холл болгону менен адатта билесиздер, көпчүлүктүн коридорлору же кичине болуп калат, же болбосо коридордо эч кандай бир отурууга же башка кылууга ыңгайлуулуктар жок. Ал эми бул үйдүн өзгөчөлүгү мына ушул холл үйдүн негизги бөлмөсү болуп аталат. Бул жерде дивандар коюлуп, мына ушул жердин өзүндө тамак аш ичип, же болбосо коноктор келгенде мына ушул жерде отуруп телевизор көрө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми бул холлдун узун турасы болсо 5.30-га 6.40. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай кенен. Андыктан сиз дагы үй сала турган болсоңуз, мына ушул коридорду коридор кылып эмес, ушундай кененирээк холл кылып отура турган негизги бөлмө катары айландырсаңыз болот. Бул жерде телевизор коюлуп, балдар сабак жасап, мындайча айтканда көпчүлүк убакыт мына ушул үйдүн ичинде, мына ушул бөлмөдө, холлдо өтөт деп айтсак болот. Андан кийин мен эми бөлмөлөр менен тааныштырып өтөйүн. Бул жакта экинчи кабатка көтөрүлүп чыга турган эшик. Бул боюнча кийинирээк токтолобуз. Азыр бул жакта сол жактагы эшиктен биз кирип, бул жакта зал. Зал өзүңүздөр көрүп турасыздар. Узун турасы жөнүндө айта турган болсом 3,5-га 6.30. Бул жерде мына ушундай узун турасы. Бул жактагы күнгөй жакта экен. Терезелери пластиктен коюлган, батареялар жасалган. Бул ушул ылдый биринчи кабаттагы эң негизги бөлмө деп айтсак болот. Бул кресло тааныш болуп атабы? Буга чейин бул каналда чыккан. Жаманды жакшы кылып жасап деген видео бар. Реставрация деген. Мына ушундай бул жер зал болду. Эмесе мен андан кийинки бөлмөлөр менен дагы сиздерди тааныштыра берейин. Биз анда эмесе кийинки бөлмөлөр менен дагы көрсөтөлү. Албетте үй сиздерге жагып атат деген ойдомун. Анткени мындай мыкты долбоордогу үйдү көчүрүп алууга, өзүңүздөргө ыңгайлаштырып алууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Видеодон көрүп, кагаз баракка биз видеонун аягына чыгымдарын дагы айтып өтөбүз. Бул жер арткы тараптагы коридор, чакан, узун турасы 2-ге 3. Бул жерге дагы батарея коюлган, жылытуучу. Андан сырткары бул жакта мен оң жактан баштайын. Бул жер ашкана. Ашканадагы аябай узун турасы мындай кенен курулган. 6.30-га 3,5 узун турасы. Көчө жакка караган терезеси бар. Мына ушундай керектүү мебелдер ушул жерге коюлуп, бул жерде холодильник, таза суу, раковина, мындайча айтканда ашканага керектүү бардык каражаттар мына ушул жердин өзүндө. Мен узун турасын айтып өттүм. 6.30-га 3,5. Бул жерге дагы узун батарея коюлган, жылытуучу, негизи ашкана, ансыз деле
аябай жылуу экендигин мен байкап турам. Так, эмесе бул жактан паровойун көрсөтүп коеюн. Паровой отопление. Негизи мен бир чекеден көрсөтүп кете берейин, сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Ашканадан бул жакка чыгып кетет. Бул ушул котельный өзү дагы аябай жакшы ысытат. Ал эми отопление биринчи кабатка гана коюлган. Ал эми бул жерде болсо газ. Газдын плитасы ичкериде, ал эми баллону сырткарыда. Бул өз кезегинде коопсуздук үчүн абдан бир мыкты идея деп айтсак болот. Паровой отопление өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, бул башка отопленияларга караганда мындай башкаларда казан коюп, мындайча айтканда чарбага иштетүүгө мүмкүн эмес, бирок буда сиздер казан коюп, тамак аш бышырып даярдаганга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жактары кафелденген, майда көмүр дагы күйө берет экен. Мына ушундай. Бул биринчи кабатта гана бар отопление, экинчи кабатта жок. Андан сырткары бул жак душевой, Аристон, кир жуучу машинелер, кыскасы душевойдун дагы мына ушундай паровойлору коюлуп, жылуулук үчүн атайын шарттар түзүлгөн. Азырынча толук бүтө элек, краник, бардык шарттары бар. Негизи сиздер бул жердеги көркөмдүккө эмес, долбоордун мыктылыгына маани берсеңиздер болот. Бул жерде дагы мына ушундай батареялары бар. Негизи жылуулук маселеси ар бир бөлмөдө, ар бир жерде каралган деп айтсак болот. Бул жерден дагы сыртка чыгып кете турган бир эшик бар. Бул 3 бурон эшиктин бирөөсү. Андан кийин бул жакта мен сол тарабындагы бөлмөнү дагы айтып өтөйүн. Бул жак уктоочу бөлмө, биринчи кабаттагы. Бул жердин узун туурасы 3/4. Бул жерден дагы терезесинен күн тийип турат экен, күн чыгышка карап караган неме экен. Бул жерде дагы ушул отопление коюлган. Негизи үйлөр аябай жылуу экен, анткени биринчи кабатта гана бар экен паровой. Ансыз деле сырттан дагы күн жакшы тийип турган үчүн үйдүн жылуулугу абдан мыкты деп айтсак болот. Сиздер бул жерде уктоочу бөлмө менен тааныштыңыздар. Эми мен бул жактан артка чыгуучу дагы бир эшик бар. Биз жанагы котельныйден ачкан эшик мына бул. Ал эми бул жерден чыгып, мына ушул үйдүн арткы тарабына чыкканга болот. Сиздер биринчи кабат менен бир катар таанышып өттүңүздөр. Эми биз экинчи кабатка чыгайлы. Бул жерде эки эшик бар. Эки эшиктин бирөөсүн ача турган болсок, бул тепкичтин астына мындай компот жана башка майда чүйдөлөр коюлган жерге кирет экенбиз. Ал эми экинчисин ача турган болсок, экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Тепкичтен бул жерде мына ушундай сыртка караган чакан терезе орнотулган. Тепкичтен биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Бул жер жана сиздер көргөн биринчи кабаттагы холл деп айткан жердин үстүңкү тарабы. Бул жерде жалпысынан 4 бөлмө бар. Мен азыр бөлмөлөр менен бир сыйра сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бул жактан, оң жактан баштайын. Бул чакан офис. Бул жер 2-ге 2,5, бир компьютер коюлуп, офис жана башка керектүү документтерди кое турган жер, ыңгайлуу. Офисти сөзсүз түрдө ойлонсоңуздар болот. Бул экинчи кабаттан мына ушул прихожканын бут чечкен жердин үстүңкү тарабы. Андан кийинки бул жактан 2 бөлмө катар бар. Булар балдар бөлмөсү, детский комната же болбосо. Ал эми бул жердин узун турасы 3,5 × 3,5. Сиздер балдар бөлмөсүнүн бирөөсү менен тааныштыңыздар. Андан кийинкиси бул жакта, бул жер дагы 3,5 × 3,5. Терезелери бар ар биринде. Үйдүн долбооруна маани берсеңиздер болот. Биз 2 ушул детский комната жана офис менен тааныштырдык. Андан кийинки бул жакта биз ылдыйда көрсөткөн негизги бөлмөнүн залдын экинчи кабаты. Экинчи кабаттагы кыш болгонуна карабай жылуу, анткени терезелерден күн тийип турган үчүн мындай анчалык деле суукту сезбейбиз. Бул жердин узун турасы 6,30 × 3,5. Мына ушундай бул жер зал болду. Биз андан кийинки сиздерге толук бул жердеги бөлмөлөрдү айтып өттүк. Бул жердагы
биринчи кабаттагыдай чоң болушу мүмкүн эмес, бирок ошого карабастан мына ушул жерге дивандын орду бекитилген. Бул жерге диван коюп, мына ушул экинчи кабаттын өзүндө дагы маңдайга телевизор коюп, же болбосо ушул жерде дагы эс алууга мүмкүнчүлүк бар. Жай же болбосо башка мезгилдерде, жылуу мезгилдерде бул жерде отурууга мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин үйдүн эң негизги артыкчылыгы, бул үйдүн өзгөчөлүгү тууралуу айта турган болсом, бул терраса. Мындайча айтканда, жайкысын эс алуучу, таза абада отуруучу жер. Мына ушул жердин өзүнөн панорама деп деле айтсак болот. Бул жерден бүт айылды, жакынкы жердеги жапыл жана бийик тоолорго толук көз салганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жер үйдүн бакчасы, бул жерде мөмөлүү дарактар бар. Мына ушул терраса эң мага жаккан жери, айрыкча баягы жайкысын чалкалаган креслодо отуруп алып, Мальборо чеге турган деп коем. Тамаша. Мына ушундай, сиздер биринчи жана экинчи кабаттын бөлмөлөрү менен бир сыйра таанышып өттүңүздөр. Эмесе бизден алыстабай туруңуздар, биз үйдүн чыгымдары тууралуу алдыда сөз кылабыз. Мына урматтуу достор, сиздер азыр ушул 15-9 үйдүн жалпы ички бөлмөлөрү, узун туурасы боюнча толук маалыматтарга ээ болдуңуздар. Эми биз чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз. Эмесе кеп башынан болсун. Фундамент подушкасы менен куюлган, бийиктиги 90 сантиметр. Фундаментке 7 тонна цемент кеткен, 6 сомдон 42 миң сом, 4 КАМАЗ шагалы 3200 сомдон 12800 сом, 2 КАМАЗ таш 6000 сомдон 12000 сом, арматура 16 размердеги российский арматурадан 1 километр кеткен, жолусо 1000 метр, 47 сомдон 47 миң сом. Устакы 40 куб болгон жалпы бетон, ошондо ар бир кубун 1200 сомдон эсептегенде 48 миң сом фундаменттин устасына берилген. Фундаменттин жалпы чыгымы 161.800 сомго барабар. Дуал кыш 32 миң дана кеткен, 5,5 сомдон 176 миң сом, растворго кум 1 КАМАЗ 6 миң сом, цемент 3 тонна 6 сомдон 18 миң сом, уста акы ар бир данасын 3,5 сомдон урганда 32 миң дана кышка 112 миң сом акча берилген. Дуалга кеткен каражат 312 миң сом. Сейсмопояс, цемент, арматура жана башка каражаттар. Бул сейсмопояздын каражаттарына 50 миң сомдук каражат кеткен, ал эми уста акысы 30 миң сом, жалпы сейсмопоязга 80 миң сом чапталган. Железобетонный плита биринчи экинчи кабаттын ортосуна, бул бардыгынын баасы орнотуп берүүсү менен 140 миң сомго барабар болгон. Крыша, чатыр. Стропила, карагай, рейка жалпы жыгач аттууга 150 миң сом каражат кеткен, туникеге 90 миң сом, саморез, мык, чаңгектер 5 миң сом, чорный потолокко 20 миң сом, устак 65 миң, жалпы крышага кеткен каражат 330 миң сомго барабар. Шубак, цемент 6 тонна 6 сомдон 36 миң сом, кум 2 КАМАЗ 7 миң сомдон 14 миң сом, 40 литр мила 640 сом, маяк 3 миң сом, устакы 50 миң сом кеткен. Акшубак болсо, бул жерде Родбонд 20 кап, 200 сомдон 4 миң сом, устакыга 25 миң сом берилген. Жалпы шубакка кеткен каражат 132 миң 640 сомго барабар. Электромонтаж. Приборлор, включатель, розетка, кабель, автомат, кыскасы, патрон, бардык ушуларга кеткен каражат 15 миң сом болгондагы, орнотуп берген монтер 7 миң сом акча алган. Ошондо электромонтажга жалпы 22 миң сом каражат кеткен. Эшик терезелер 3 прон эшик 22 миң сомго уста жасаган, 22 миң сомго. 2 кабаттын астыңкы үстүңкү кабаттарга жалпы 11 дана терезе кетип 80 миң сомго барабар болгон. Пластик эшиктер 5 дана 53 миң сом, 5 комнатный эшиктер 8 дана 3 миң сомдон 24 миң сом. Эшик терезеге жалпысынан 179 миң сом каражат сарпталган. Так, урматтуу көрүүчүлөр, эми бардык чыгымдарды үстүртөн эсептеп чыгайлы. Мен бул жолу көпчүлүккө түшүнүктүү болуш үчүн, башка улуттагылар үчүн, же болбосо башка өлкөдөгүлөр үчүн дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн сом менен дагы, доллар менен дагы эсептеп чыктым. Андыктан конт коюп угуп турсаңыздар, мен бардык чыгымдарды айтып өтөйүн. Фундаменттин жалпы чыгымы материалы менен устанын акысын бөлүп эсептедим. Фундаментке 113.800 сомдук материал кеткен, бул 1345 доллар, ал эми устасына 48 миң сом уста акысы. Бул доллар менен 571 долларга барабар. Дуалга 200 миң сомдук каражат кеткен, же болбосо 2380 долларга барабар. Ал эми устасы 112 миң сом. Бул доллар менен 1333 долларга барат. Сейсмопояс 50 миң сом, же болбосо 595 доллар, устасы 30 миң сом, 357 доллар. Железобетонный плиталар жалпы 140 миң сом, доллар менен 1666 доллар.
Крышага жалпы 265 миң сом же болбосо $3154, устасына 65 миң сом же $773. Шыбакка жалпы 57.640 сом, долларга 686, ал эми устасы 75 миң сом, $892. Электро расходдор 15 миң сом, $178 же болбосо электро расход 15 миң сом, $178, устасы 7 миң сом, $83. Эшик терезеге 179 миң сом каражат кеткен, доллар менен $2130. Жалпы чыгымы материалына кеткен чыгымы, мына ушул үйдүн материалына, уста акысын кошпой материалдын өзүн эсептегенде 1.020.440 сомго барабар, же болбосо $12.148. Уста акысына болсо жалпы 337 миң сом кеткен, же болбосо $4011. Маалымат сизге жаккан болсо бөлүшүп, ой пикирлерди комментарийге калтырып, класс басып, биздин видеону жайылтканга жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Биз мындан кийин дагы сиздер үчүн керектүү жана пайдалуу маалыматтарды чыгарууну улантабыз, жана ошондой эле 2 кабаттуу, 1 кабаттуу мансард үйлөрдү буюрса алдыда чыгарууга аракет кылабыз. Сиздердин ар бириңиздердин колдооңуздар биз үчүн өтө маанилүү, андыктан биздин каналга катталып, биздин ссылкаларды досторуңуздарга, тааныштарыңыздарга жөнөткөндү унутпаңыз.